Эми башка темалардан бир нече айдан бери жума намазы үчүн түшкө салууну 2 саатка чейин узартууга каршы чыккан депутаттарды жемек алган Чубак Ажы Жалилов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жооп кайтарды. Эске салсак, мыйзам долбооруна каршы чыккан бир катар депутаттар светтик мамлекетте бир динге өзгөчө шарт түзүп, атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен динден алыстардын укугун басмырлоого алып келиши мүмкүн экенин билдиришкен. Ошондой эле жакында эле калаанын борборунда бачата бийин бийлеп жаткан даштарга дин өкүлдөрү тарабынан сынга алынганы маалым. Кызуу талкууга алынып жаткан мыйзам долбоорунун тегерегиндеги кайым айтышуулар тууралуу кийинки материал. Ар жума сайын мамлекеттик кызматкерлер түшкү тыныгы учурунда жумуш ордун таштап, жума намазын окуганы мечитке барышат. Бирок 1 саат намаз окуп, жумуш ордуна кайра өз убагында жетишпей калууда. Ошон үчүн депутат Тазабек Икрамов жума күнү түшкү тыныгууга берилүүчү убакытты дагы 60 мүнөткө узартууну сунуштаган. Биз ушуну мыйзам чыгаруучу, жок, биз мыйзам чыгаруучу катары ушуну бир жолго салып бербейлиби? Ошо 1 саатка узатып берсек, мына ушул жерден жанагы өзүнүн каалоосунда мына эмгек кодексин бузбай, азыр биз кааласак каалабасак дагы бузуп кетип атышат да, жума намазга барып атат. Аларды эч кимибиз токтото албайбыз. Ошентип, жогорку кеңештин депутаттары Икрамовдун мыйзам демилгесин колдобой каршы добуш беришти. Ага жооп катары өлкөнүн мурдагы муфтийи Чубак Ажы Жалилов социалдык тармактарда мусулмандарга кайрылып каршы добуш берген депутаттарды диндин душманы деп атады. Колдобогон депутаттар боюнча 1-2 ооз сөз. Булардын өз ыктыяры, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса, демократик мамлекеттеги парламентте эмне каалаганын айткан укуктуу, ошол эле эркин мамлекеттин жараны катары мен Чубак Ажы Жалилов мыйзамдын долбоорун колдобогон депутаттар менен бир дасторкондо олтурбаймын. Так, ребятки, давайте пойдемте. Не обращай внимания, поехали учим дальше. Теперь, ребятки, у нас будет флешмоб. Непарный танец. Поехали. Все те, кто стоят сбоку, с краю, все те, кто стесняются. Пойдемте, добавляемся. Мы сейчас выучим с вами один отличный танец. Поехали, ребята. Мыйзам демилгеси кайрадан көтөрүлбөйт. Бирок бул мыйзам талкуулана берет. Теманы улай жума намазга жумуш убагында узагыраак тыныгуу болсун деген мыйзам долбооруна карата коомчулуктун реакциясы ар түрдүүчү. Ошол эле социалдык тармактарда айрымдары Кыргызстанда жашаган элдин 89% мусулман болгондугун эске алганда туура демилгедешсе, башкалары жогорку жакта иштеген депутаттар ал жака жума намаз окуган эмес, элге кызмат көрсөтүү үчүн келген деген да пикирлерин айтышууда. Коомду талкууга алынып талаш тартыш маселелердин тегерегиндеги кабарчыбыздын маегин сунуштайбыз. Саламатсызбы Кайрат мырза, сиз болсо юридикалык илимдеринин доктору болосуз, Кыргызстанда белгилүү юристтердин катарына киресиз. Сизге чоң рахмат, убакыт табып бизге ушул биздин суроолорго жооп бергенге, убакыт тапканыңызга. Суроолорго өтсөм, Чубак Ажы боюнча сиз видеону көрдүңүз, анын мусулмандарга, кыргызстандыктарга айткан сөзү боюнча. Ошол сөздөр боюнча сиз кандай кабыл алдыңыз, туурабы, туура эмеспи деп ойлойсуз? Эми урматтуу Чубак Ажы ал деле Кыргызстандын жараны болот. Анын өзүнүн ошо конституция менен ошо гарантиясы бар. Өзүнүн ой пикирин айтканы бул өзү жеке менчик ошондой ой пикири. Ошондуктан биякта эч кандай айтсам карама каршылык деле жок, эч кандай чатак деле жок. Бирок бул кандай айтсам, көйгөйлүү ошо проблеманы билинип калды да. Ошо биздин жогорку кеңештеги талкууда бирөөсү колдоду, бир депутаттар колдогон жок. Булардын негизи туура эле түшүнүш керек. Жана юридикалык ошо тараптан карасак, негизи ошо ар кандай жаран жумушка киргенде, ал негизи мыйзам чегинде, ошо жумуш кодекстин чегинде, ошо жумуш боюнча жөнүндө келишим түзүлөт да. Керек болсо, мисалы айтып койсом да, ошол келишимде 1 саат же 2 саатпы
ошол жума күнү жума намазга атайын бөлүнсө деле болот. Эч кандай чатак жок берде депчи. Ошондуктан мен эч кандай мындай кандай айтсам чатак деле жок, конфликт деле жок. Урматтуу Чубак ажы өзүнүн ой пикирин айтып койду. Депутат, кээ бир депутат Жанар Акаевдер айтылып кетти. Ал өзүнүн ой пикирин айтты. Ал эме бүт баары мыйзам чегинде эч кандай чатак деле жок деп. Рахмат, эмки сурообуз. Эми биз көрүп жатабыз, азыркы мыйзам долбоорун колдогондор, аны колдобогондор да болууда. Балким аталган маселени чечүүнүн башка альтернативдик жолдор барбы? Эми бул негизи мен айтып кетпедим эле жана иш тартип күнү боюнча ошол келишимде атайын ошол жазылып койсо деле болот. Анткени бизде ошол келишимдин эркиндиги деген ошол принцип бар да, ошо укук системасы. Бирок ошондой эле бир топ ошол мыйзамдарга, ошол жумуш кодексине ушундай атайын немелерди киргизип койсок, беренелерди, эч кандай чатак деле болбойт деп ойлойм да. Эми азыр эле өзүңөр билип атасың. Бизде биздин жана аткаминерлер алар көп деле иштебейт. Анан 1-2 саатка жума күнү жана танапистен тышкары жоголуп кетсе, бул деле негизи булардын жумушуна зыян келтирет да. Анткени 8 саат иштебей 6 саат иштеп калат. Бул деле негизи мамлекеттик жана кызыкчыларга мындай зыян келтирет. Анткени жалпы биздин жарандарыбызды санасак, жалпы биздин ошол мамлекеттик жана жумушчулардын эмесин тарабынан карасак, биякта экономикалык бир өзүнүн аспекти бар да. Ошондуктан эч кандай конфликт болбош үчүн ошо мыйзамдарга киргизип койсок, анан ошо 2 саат болобу танапис тышкары, анын жана төлөнгөн акчасын азайтыш керек да. Анын өзүнчө нормативдер бар. Эч кандай чатак биякта көрө албай атам. Чоң рахмат. Эмки сурообуз. Негизи кайсы бир мыйзам парламентте талкууга алынып жатканда так ушул дин жаатындагы адамдардын аралашуусу жөндүүбү, туурабы? Жок, азыр кандай айтсам, талкуулар болуп атат да. Жана нике жөнүндө 17 жаш жетпеген ошо кыздарга никени атайын өткөргөн ошол чатак болуп мыйзам бузуу деп эсептелет деп ошондой мыйзам долбоору чыккан. Ал деле өтпөй калды. Бирок аны деле жана дин анан мамлекеттин ошо кызыкчылардын ошо конфликти бар депчи, чатагы бар деп чыгарып атышат. Эми биякта тура түшүнүш керек. Ар кандай жана бизде коомдогу мамилелер, алар мындай маанилүү мамилелер, алар мыйзамдын ошо чегинде болуп, мыйзам менен ошо регуляция болуш керек да. Ошондуктан биякта кээ бир күчтөр ошол эле могу акыркы жолу болгон окуя деле айтса болбойт да. Кээ бир депутаттар ошо сунуштун колдоду, жана танапистен тышкары жума намазга 1-2 саат бериш керек дегенде. Бирок ошол эле чатактан ичиндеги аны кээ бир күчтөр бизде, биздин негизи коомдо, алар муну кандай айтсам өзгөчө мындай окуя деп көрсөтөт экен да. Анткени булардын өзүнүн ошо максаты бар. Азыркы учурда ошо дин, ошо исламды конкретно айтып койсок, бул биздин коомдо өзүнчө мындай өзгөчө күч болуп баратат. Бул бизде деле эмес, башка мамлекеттерде, Орто Азия мамлекеттерде ошондой трендтер болуп атат да. Ошондуктан биякта бир ошондой чатак же конфликт, ошондой немелерге биздин мамлекетти мындай туруктуулук эмес акыбалга жеткиребиз деген күчтөр бар. Ошондуктан булар дайыма айтышат да, кандай айтсам, конфликтке чейин чыгарат да. Бирок негизи биякта эч кандай чатак жок. Биякта ар тараптан ошо
талкуу болуш керек, өзүнүн жанагы аргументтери болуш керек. Анан бир туура чечимге келиш керек. Биякта баланс болуш керек да. Рахмат сизге биздин суроолорго жооп бергениңизге.